Якуттардын улуттук оюну болгон таяк тартыш акыркы жылдары дүйнө элине кулачын жайууда. Спорттун бул түрү 6 жылдан бери Каракол шаарындагы мектеп окуучулар арасында өткөрүлүп келет. Таяк тартышта кара күч гана эмес, эптүүлүк жана туура техниканы өздөштүрүү талап кылынат. Бүгүнкү иш-чарага жалпы Бизнес Көл облусунун аймагындагы жаш уландар катышып атат. Бул эми биздин федерациянын кезектеги спорттук иш-чаралар. Мындай иш-чаралар жалпы байма-бай бардык республиканын аймагында өтмөкчү. Бүгүнкү кезек Көл облусуна келди. Эмки кезек 7-8 ноябрдын Нарын облусунда өтөт. Бул эми баягы биздин жаш улан кыздарды, уулдарды жалпы спортко чакырып, ошолордун ичинен жакшы спортчулар тандап, Азия чемпионатына даярдайбыз. Уюштуруучулардын айтымында бул сындуу мелдештердин өткөрүлүшү Азия жана дүйнө чемпиондорун даярдоо максатын көздөйт. Ошону менен катар өспүрүмдөрдү дени сак жашоого жана убакытты туура пайдаланууга үндөп, спорттун ары түйшүктүү сырларын терең өздөштүрүүгө багытталган. Биз жылда 2016 жылдан бери ошо Каракол шаарынын мектеп окуучуларынын арасында жылда мелдеш уюштуруп турабыз таяк тартыш боюнча. Максаты биринчиден ошо жаш өспүрүмдөрдү дене тарбия жана сергек жашоого тартуу максатында жана ошондой эле таяк тартышты өркүндөтүү максатында жана ошо таяк тартыш менен жаштар машыгып жана ошондой эле дүйнө жүзүнө чыгуу максатында өткөрүп атабыз. Таяк тартышууда эки оюнчу карама-каршы отуруп, буту менен кырынан коюлган таякты тээп, 50 см узундуктагы таякты эки колдоп кармашып тартышат. Таякты атаандашынан суруп алган же каршылашын өзүнүн аймагына тартып алган спортчу жеңүүчү аталат. Кыргызстанда спорттун бул түрү 9 жылдан бери бир кыйла ийгиликтерди жаратып, дагы да өнүгүү этабында. Миргүл Жеңишова, Адилет Мукашев, Сергей Мищенко, Каракол шаары.